39 адамдын өмүрүн алган окуядан соң дача сулуктар өз өмүрлөрүн тобокелге салып жатышыптыр. Анткени айыл үстүнөн учкан учактын дабыштары алардын түн уйкусун бузуп, 2,5 ай мурун болгон кырсыктуу окуяны эсине салып тургандай. Өз өмүрлөрүнө кооптонгон дача сулуктардын талабына өкмөт ушул кезге чейин көңүл кош мамиле жасап келүүдө. Биринчиден срочно жанагы красный линияны аныктагыла. Канча кайсы чегин билгиле. Аны bir категория кылып көчүрүш керек. Элдин талабы ушул. Красный линияга жаткан жердегилер бардыгын көчүрүш керек. Коопсуз жайга. Үй анан кийин токтолуп кетейин. Анан экинчи ар жагынан статус бериш керек. Болбосо аны да көчүрүш керек. Анан айтып атпайбы? Биринчи фаза, экинчи фаза деген ал болбойт. Ушундай баягы айтат го, под горячий рук дейт. Ушундай мезгилде көчүп параллельный иш алып барбай турган болсо, кийин эч качан каралбайт ал. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү дача сулуктар койгон талаптар оор экендигин ачык айтып, алардын турак жай курууга жер маселесин ачык эле чечип бере албайбыз деди. Ал кошумчалагандай, Чүй өрөөнүндө жер тартыш экен. Өткөндө ушу эл менен жолукканда бизди көчүргүлө деди. Анан мен ошондо да айткам, эгерде өкмөт бизге тапшырма берсе, Сокулук, Аламидин, Ысык Ата районунда бизде жерлер жок, жердин баары кетти. Өкмөт өкүлүнүн бул жобу депутаттардын сынына кабылды. Эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, өкмөт дагы бир кырсык болушун күтүп отурбай, коопсуздуктун алдын алып, дача сулуктарды башка жакка көчүрүүгө өкмөт милдеттүү экендигин эске салды. Ошол аэропорттун тегерегинде башка рыноктардын эң арзан, ошол рынок аэропорттун тегерегинде бир жактагы үйлөрдө мисалы үчүн. Макул бул тоо жагында эмес, ылдый жагындагы үйлөрдүн бардыгы ошол эң арзан жерлер ошол жер. Ошол компенсацияны, акчаны, жанагы чогулган акчалар, эгерде ал акча жетпесе, Адылбек Алешевич, мамлекеттин бул милдети, түздөн түз милдети, алардын милдети эмес. Түздөн түз милдети, жер жок дебей, колду мындай жайып, алаканы жайып, жер жок дебей, ошол коммерциялык баада сатып алганга мүмкүнчүлүктү түзүп берүү мамлекеттин милдети. Жыйында депутаттар Түрк Аба компаниясы тарабынан төлөнүүчү компенсациянын көлөмүн сурашты. Маалымат боюнча авиа кырсыктын чыгымы 195 миллион сомго эсептелген. Бирок бул боюнча маалымат берген транспорт министринин орун басары Гүлмира Абдралиева, биз Түркия Аба майданынан калган акчаны сураганга акыбыз жок деди. В отношении основываться на этих конвенциях и требовать какую-то уже определенную сумму мы не можем. Мы это прекрасно понимаем, и Турецкая республика понимает, и мы понимаем, и страховщики понимают. Но со стороны турецкой авиакомпании и авиационных властей Турции есть понимание и конструктивный подход. Они это понимают и идут к нам навстречу, и мы сейчас только со страховщиками разговариваем, какая сумма будет. Ошентип элден түшкөн каражатты эсептеп, же жер маселесин бөлүп бербеген, же бир конкреттүү сунуштарды бербеген өкмөт өкүлдөрү депутаттардын жемесине кабылды. Мне вот страшно представить, как люди, должны себя чувствовать после катастрофы, когда они каждый день приходят домой к своей семье, детям и понимают, что не дай бог что, мы живем в опасной зоне, что-то может произойти еще, и мы не получаем ответа от государства, что нам делать теперь. Что нам делать? Оставаться, переселяться, куда, на какие средства? Проявлена просто абсолютная неэффективность отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Представить какой-то устойчивый долгосрочный план. И это на самом деле просто вопиющая, мне кажется, картина, потому что я внимательно слушала все высказывания, они просто составили из мозаики такую общую, на мой взгляд, удручающую картину. Поэтому я считаю, что невозможно говорить об эффективной работе. Бүгін в итоге ни один вопрос не решен, ни с жильем не решен вопрос, ни с компенсацией не решен вопрос. Ешбір маселе чечилген жоқ, 2,5 ай. Мындай темпмен ертең қыш келет. Анан эмне кылабыз деген маселе. Айелдер каякта жашайт? Жыйында депутаттар дача сулуктар үчүн Скрябина 45 көчөсүндөгү Максим Бакиевке тиешелүү жер тилкесине көп кабаттуу үйлөрдү салып берүү сунушун берди. Мындан сырткары жабырлануучуларга элден топтолгон акчаны ыкчам бөлүп берүү тапшырмасын беришти. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.